Абдулла ибн Мубарак деген алым өткен. Ибн Мубарак дегенде бир эле Абдулла ибн Мубарак деле түшүнөт экенбиз. Имам Азам рахматулла алейхтин шакирттери болот бул. Атага чыккан алым бул. Ушул кишинин атасы Мубарак деген болгон. Багбанчы болгон. Анан бир байдын үйүндө жүзүм зар жана башка бакшактар болот, бирок жүзүм көбүрөөк болот. Ошол жерде жүзүмүн карап келишим менен багат да. Багып жүрсө, анан бир күнү өтө сыйлуу конок келип калат. Анан кожоюн айтат: "Ай, Мубарак, эң татнакай бир келип көрүнүшү зыңкыйган бир чекчейген жакшы жүзүм, мөлтүрөгөн жүзүмдөн алып келчи" десе, сонун мөлтүрөгөн жүзүмдү алып келет. Меймандын алдына коет, мейман бир тиштеп эле токтойт, жебей коет. Анан шекип калат бул. Анан өзү да алып жеп көрсө, ачуу аябай. Анан бул кышка сактап, анан кийин даамына келет экен да көрсө. Бирок ошол жерден ачуусу келип, Мубарак бергел дейт. Мен сени айтпадым беле, жашнакай жүзүм алып кел деп. Анан мен не кылдым десе, мунун ачуу го десе, сиз жашнакай жүзүм алып кел дедиңиз, жашнакай жүзүм алып келдим дейт. Эмне ачуу эмес экенин билбейсиңби десе, мени же деп айткан эмессиз да дейт. Мени кара деп айткансыз дейт. Ошол үчүн бир да жүзүм мос тийген жокмун дейт. Кайсы жүзүмүз кандай экенин мен билбейм дейт. Мен бир гана караганды билем дейт. Анан жана таң калып калат экен, депчи. Сразу разы болот экен. Шап оюна келет экен. Мындай таква жигитте таң көрүп, колго түшкөн коёнду кое берген киши оңоо деген кыргызда жакшы сөз бар го. Кой мен муну буйола кылып алып калайын деп анан эмне кылат? Дароо эле ошол жерден кармап калат. Менде бир шарт бар дейт. Мага жактың дейт. Мен кызымды албайсың дейт. Мубарак рахматулла алейх дароо алды эле, хоп дейт. Мейли, алам дейт. Макул дейт. Макулдан үйлөнүп, анан той бүтөт, тиги бүтөт, бул бүтөт. Анан апасы неме алып баштайт. Неме деп эле бирдекени айта албай эле кыжалат болот. Не болуп атат? Айтпайсың дейт. Жакшы экен, жашоолор кандай экен дейт. Анан шекип калат дагы, анан ата кыракыт ал деле болгон жаш деп жакшы сөз бар го. Мен дагы болгом сендей, сен дагы болосуң мендей деген сөз бар го. Анан баягы бала кезде билет да. Булар азыр жаш ойноп күлө турган убагы. Күйөө баламдын маанайы кандай болду экен деп маанайын караса жакшы эле. Бирок кызын караса кыз анча эмес. Анан сурайт: "Эмне болуп атасыңар?" деп. Анан апасы сурайт: "Кызыңа сурачы, эмне болду?" "Жолой элек" дептир да. Улуусу да уят жок дейт. Мага жолой элек дейт. Коку анда берки оорудан ооруп калган окшойт анда. Айнин деп коет, шал оорусу. Кудай сактасын. Калчылдап титирей бергендердики ошондой болуп калат экен да көбүнчө. Ошон үчүн Куранда айтат: "Фасбир сабран jamila", кебетеңди бузбай сабыр кыл деген сөз да. Кээде андага да болбой чип кетип атабыз, болбой эле, ага да болбой. Бирок сабырдуу болуш керек экен. Анан апасынан сураса айтат: "О, жолобой атыптыр" дейт. Анан ачык эле сүйлөйт: "Балам кел" дейт, "Отур мынерге." Мубарак, эмне болуп атасың? Же мен кызым жакпай калдыбы? Башында айтпайт белең анда албайм деп. Десе, "Жок, кызыңыз абдан тарбиялуу, мага жакты. Ошон үчүн мен макул болгон, баары жакшы." Болгон. Анда эмне анан жашоону улантпай атасыңар деп мындай айландырат. Десе, "Сиз бул аймактын эң атактуу инсанысыз, башчысыз. Сизге ар кандай белек-бекчелер келет. Бирөөлөр өз мээнети менен таап келип берет. Бирөөлөр бир жактан жулак алып келиши мүмкүн. Сиз каяктан сурап коесуз? Алмасын же багын сурап эмне кыласың дегендей. Ар кандай жол менен келип калат сизге. Ошол тамактан бул кызыңыз дагы жеген. Ошон үчүн мен 40 күнгө чейин өзүмдүн пешене терим менен, маңдай терим менен тапкан эмгегимдин негизинде тамак аш берип, 40 күн бою ички жан дүйнөсүн тазалайын, анан жашоону уланталы дегенбиз. Десе анан разы болуп, анан кайтат экен, туура деп. Ошондон анан жана Абдулла ибн Абдулла деген өтө зирек таква аалым төрөлүп атпайбы. Ушунчалык зирек аалым болгон. Имам Азамдын айланасындагы жашап аткан адамдар дагы Абдулла күчтүү экен деп туруп, ошондон маселе сурайды, келип маселе да сураган. Дегенде Абдулла ибн Мубарак карасаңыз зирек киши болгон. Билсе деле, түшүнсө деле, түшүндүрүп бере алса деле, эмне кылып койгон? Мен бул сурооңорго жооп бербейм. Каяктан келдиңер десе, Куфадан дейт, Имам Азамдын аймагынан дейт. Уялбай кантип келдиңер дейт.
Мен ошо имам азамдын берген фатваларынын негизинде эле фатва берем. Баргыла ошону өзүнөн барып сурагыла дейм. А биз эмне кылабыз? Чекеден муфтийлик кылып атпайбыз, туурабы? Алла Таала Куранда момундай деген, хадисте момундай деген деп туруп эле. Шакылдатабыз эле.